Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah. Wassalatu wassalamu ala rasulillah. Allahumma allimna ma yanfa'una wa anfa'na bima 'allamtana wa zidna ilman nafi'an. Урматтуу окуучулар, бүгүн биз Мухтасарул Викая аттуу китептен сабагыбызды улантабыз. Өткөн темабызда кандайдыр бир себептерден улам пендечилик кылып калтырып кеткен намаздарыбыздын казасын окуу тууралуу өттүк. Бүгүнкү темабыз Кудайым буйруса жаңылуу саждасы тууралуу болмокчу. Жараткан Аллахым бардыгыбызга туура түшүнүк берсин жана сиңирип, аны мен амал кылып, башкаларга дагы жеткирүүгө мүмкүнчүлүк берсин. Амин я раббал аламин. Бисмиллахир-рахманир-рахим. يجب بعد سلام واحد سجدتان وتشهد إذا قدم ركنا أو أخره أو كرره أو غير واجبا أو تركه ساهيا كركوع قبل القراءة وتأخير الثالثة بزيادة على التشهد والركوعين والجهر فيما يخافت وترك القعود الأول. Адаттагындай бул сүйлөмдү сөзмө-сөз которуп алып, андан кийин Кудайым буйруса бул сүйлөмдүн ичиндеги маанилерин чечмелөөгө аракет кылалы. Бир саламдан кийин эки сажда кылуу, ташаххуд окуу жана салам айтуу милдет болот. Эгерде адашкан абалда рүкүндү өз ордунан мурун аткарса, же рүкүндү кечиктирсе, же кайталаса, же важипти өзгөртсө, же важипти аткарбай койсо. Мисалыга, Куран окуудан мурун рүкү кылса, жана биринчи каадада ташаххудка кошумча кылып салават окуп, үчүнчү рекетти кечиктирсе, же эки рүкү кылса, жана купия окула турган намазда имам жария окуса, жана биринчи кааданы таштаса дейт. Бул сүйлөмдө китептин жазуучусу бир канча маселени баяндаган. Мына ошондуктан ар бирине кичине токтолуп өтүү бул зарыл болот. Биринчиси саждай сахудун өкүмү. Жаңылуу саждасын аткаруудун өкүмү эмне? Бул тууралуу биздин аалымдарыбыздын эки көз карашы бар. Кээ бир китептерде бул мына Мухтасарул Викая китебибизде келген сыяктуу важип деп келет. Кээ бир китептерде сүннөт деген жери дагы бар. Бирок биринчи пикир туура. Мына ошол жаңылуу саждасынын өкүмү эмне экен? Важип болот. Намаздын ичинде жаңылган адам саждай саху кылуусу эмне экен? Важип болот. Экинчи маселе, эгерде ошол сажда кылуу милдет болот, эгерде сажда кылууга жарактуу убакыт болсо, мүмкүн болгон убакыт болсо. Мына ошондуктан эгерде бир салам айтканыңыздан кийин, мисалга бамдат намазында күн чыга баштаса, жаңылуу саждасынын милдети мойнуңуздан түшөт. Сиз эмне кылдыңыз? Сизге бамдат намазында жаңылуу саждасы милдет болгон. Бирок сиз акыркы каадага отуруп, ассаламу алейкум ва рахматуллах деп бир жагыңызга салам айткан кезиңизде эмне болду? Күн чыга баштады. Бамдат намазынын убакыты бүттү. Мына ошондо жаңылуу саждасы сиздин мойнуңуздан милдет эмне болот экен? Түшөт. Үчүнчү бул жерде айта турган сөз, саждай сахудун өкүмү бардык намаздарда бирдей. Бул фарз намазбы, важип намазбы, сүннөт намазбы, нафыл намазбы, айырмасы жок. Бардыгында жаңылсак, саждай сахуду кылуу мойнубузга эмне болот? Милдет болот. Төртүнчү бул жерде карай турган маселе, китепте карасаңыздар, Яжибу ба'да саламин вахидин деди. Оң жактан бир салам бергенден кийин деди. Бул жөнүндө дагы аалымдарыбыздын ортосунда кайчы пикир бар. Кээ бир аалымдарыбыздын көз карашы боюнча китепте келгенде ассаламу алейкум ва рахматуллах деп оң жагыдан бир салам берет да анан саждага жыгылат. Кээ бир аалымдарыбыздын көз карашы боюнча, мисалга Хидаянын жазуучусу Имам Маргинани рахматуллаху алейхинин көз карашы боюнча эки жагына салам айтат. Ассаламу алейкум ва рахматуллах, ассаламу алейкум ва рахматуллах деп эки жагына салам айтып, анан сажда кылат дейт. Үчүнчү пикир келет, түп-түз ушундай түз карап туруп эле ассаламу алейкум ва рахматуллах деп саждага жыгылат дейт. Мына ушул үч пикирдин арасынан биринчи пикир менен амал кылабыз. Кандай экен? Жаңылуу саждасын кылуунун астында ташаххудду окуп,
Assalamu aleykum ve rahmatullah деп оң жағыбызға салам беріп, андан кейін эмне кылабыз? Эки сажда кылабыз. Андан кейін эки сажда кылабыз. Анан кайра ташаххудтарды окуп, салаваттарды окуп, дуа окуп, анан эки жағыбызға салам беріп, намаздан чыгабыз. Бешинчи маселе, кайсыл ташаххудтан кейін салават жана дуа окулат? Biz iki жолу ташаххуд окуйбуз. Бири саждай сахв кылуудун астында, экинчиси саждай сахв кылуудан кийин окуйбуз. Эки жолу сажда кылгандан мурун ташаххуд окулат, эки жолу сажда кылгандан кийин. Мына ушулардын кимисинен кийин, кайсынысынан кийин биз эмне кылышыбыз керек? Ташаххуд менен салаваттар менен дуаларды окушубуз керек ташаххудтан кийин. Бул тууралуу дагы алымдарыбыздын ортосунда кайчы пикир бар. İmam Karxi жана Фахрул Ислам рахматуллахи алейхилердин көз карашы боюнча саждай сахудан кийинки ташаххудтан кийин салават жана дуалар окулат. Мына азыр дал биз ошол менен амал кылып атабыз. Биринчи эмне кылабыз? Ташаххудду жалгыз окуп, оң жактан салам берип, эки сажда кылып, кайра ташаххуд окуп, анан салаваттарды окуп, дуа окуп, анан намаздан чыгып атабыз. Ал эми Хидаяда да ошол пикирди эмне кылган? Туура деп келген. Ал эми Имам Тахавинин пикири боюнча экитен ташаххудта окулат дейт. Саждай сахудан мурунку, жаңылуу үчүн сажда кылуубуздан мурунку ташаххудтан кийин дагы окулат. Жаңылуу саждасынан кийинки ташаххудтан кийин дагы окулат дейт. Бул пикирди Козихон рахматуллахи алейхи өзүнүн фатва китебинде этият, ахват деген сөздөр менен эмне кылган? Колдогон дейт. Кыскасы бул маселеде эмне бар экен? Талаш бар экен. Бирок биз учурда ошол Хидаянын жазуучусунун пикири менен жана Имам Кархи, Имам Фахрул Исламдардын пикири менен амал кылып жатабыз. Өзүбүздүн элибизде ушундай калыпташкан маселе бул. Андан кийинки маселе, кайсыл учурда эми ошол жаңылуу саждасы адамдын мойнуна милдет болот. Бизде кээ бир адамдар бисмилланы таштап окубай койсо да саждай сахв кылат. Кандайдыр бир сүннөттү аткарбай койсо, кыскасы же бир мустахапты аткарбай койсо да мен адаштым дейт да анан жаңылуу саждасын кыла берет. Андай эмес. Жаңылуу саждасы милдет болуу үчүн өзүнүн шарият эреже койгон, мына ошол эрежелер табылганда гана жаңылуу саждасы эмне болот? Милдет болот. Эгерде ал эрежелер табылбаса, жаңылуу саждасы милдет болбойт. Ал эгерде фарзды таштасак, мисалга же намаз бузулуп калат. Сүннөттү таштай турган болсоңуз намаз макрух болуп калат. Ошондуктан жаңылуу саждасынын өзүнүн эмнелери бар экен, эрежелери бар. Биринчиси, эң биринчи эреже рүкүн дегени намаздын ички фарзы. Муну мурун өткөнбүз, ошон үчүн мен рүкүн деп эле кетип жатам. Рүкүндү өз ордунан мурун аткарганда, мисалга биринчи кыраат кылыш керек, Кур'ан окуш керек, андан кийин рүкү кылыш керек. Эгерде бир адам Аллаху акбар деп намазды баштады, сананы окуду, аузубилля бисмилланы мейли айтты, анан Кур'ан окуду, унутуп койду да Аллаху акбар деп рүкүгө кетти. Рүкүгө жыгылды. Аллаху акбар деп рүкүгө ийилдиби? Эми ошол рүкү кылган кезде эсине келсе, кайра кайтат. Кайра кайтып, Фатиха мен зам сүрөнү кылып, кайра рүкү кылып, анан намаздын акырында саждай сахв кылат. Бул ошол рүкүндү өз ордунан мурун аткарууга мисал. Экинчи эмне? Рүкүндү өз ордунан кечиктирсе дейт. Кечиктирди нами. Биринчиде тездетип аткарса, мунуста эмне кылып койду? Кечиктирди. Мисалга, биринчи каадада салават окуу аркылуу 3-чү рекетти кечиктирип койду. 4 рекеттик, 3 рекеттик намаздарда биз ортодо 2 рекеттен кийин отурган кезибизде эмне кылышыбыз керек? Ташаххудту абдуху ва расулуху деген жерге чейин гана окуп, салаваттарды окубай дароо 3-чү рекетке турушубуз керек. Суннат муаккада намаздарда, важип намазда, фарз намаздарда ушундай. Салаватты окубай дароо турушубуз керек. Мына ушул жерде эгерде кандайдыр бир киши адашып, унутуп калып, салаватты кошуп койсо, ал кишиге саждай сахв эмне болот? Милдет болот, себеби ал 3-чү рекетти кечиктирди. Бирок канчалык кошсо, салаваттан канча окуса саждай сахв милдет болот десе, бул маселеде алымдарыбыздын ортосунда кайчы пикир бар, мына ошондуктан бир канча пикир айтылган. Биринчи пикир келет, эгерде ташаххудка бир тамга кошсо милдет болот дейт. Мисалга айталы, Аллахума салли алланын бар го, Аллахума деп койлу дейли. Ошонча айта турган болсо, саждай сахв милдет болот дейт.
Kээ бир алымдарыбыздын көз карашы боюнча Allahumma salli ala Muhammad дегенде анан милдет болот дейт. Allahumma ile деп койсоңуз, саждай сах милдет болбойт дейт. Allahumma salli ala Muhammad десеңиз анан милдет болот деп келет. Кээ бир алымдарыбыздын көз карашы боюнча Allahumma salli ala Muhammad wa ala ali Muhammad деп кошсоңуз анан милдет болот дейт. Ошол пикирлердин арасынан ошол экинчи пикир туура. Эмнекен Allahumma salli ala Muhammad дегенде анан биздин мойнубузга жаңылуу саждасы милдет болот. Ошондо 3-чү рекет кечиктирилди деп эсептелет. Буга башка мисалдарды дагы берсек болот. Кээ бир адамдар бар, мисалга намаздын ичинде Кур'ан окуп жатып адашып кетет да, ошол кыямда турган абалда катып калат да. Же рүкүгө кетпейт, же ийилбейт. Тура берет да ошентип. Ошентип бир рүкүнүн өлчөмүнчө сиз эгерде тура берсеңиз, ошондо сиздин мойнуңузга эмне болуп калат? Саждай саху милдет болуп калат. Ошондуктан жанагы Кур'анды намаз дурус боло турган өлчөмдө окуган болуп, адам чаташып кете турган болсо, таппай калса, дароо рүкүгө ийилип кете бериш керек. Күтүп туруп калбай барбы? Эгерде ушундай күтүп туруп калсаңыз, жаңылуу саждасы эмне болуп калат мойнуңузга? Милдет болуп калат. Жана качан милдет болсо, рүкүндү кайталаганда дейт. Ички фарздарды кайталаганда дегени бул мисалга бир жолу рүкү кылыш керек эде. Бир адам келди да 2 жолу рүкү кылып койду. Же болсом 2 жолу сажда кылыш керек эде, бул 3 жолу сажда кылып койду. Мына ушул учурда дагы адамга эмне болот экен? Жаңылуу саждасы милдет болот. Жана важипти өзгөрткөндө милдет болот. Важипти эмне кылат? Өзгөртөт. Мисалга купия окула турган намаздар, жария окула турган намаздарда купия окуп коёт. Мисалга бамдат намазын имам жария окуш керек эде, бирок унутуп коюп Фатиха сүрөсүн эмне кылып койду айталы? Купия окуп койду. Бул кишинин мойнуна жаңылуу саждасы милдет болот. Же болбосо пешин намазында имам купия окуш керек эле, жария окуп койду тескерисинче. Мында дагы эмне болот? Саждай саху мойнуга милдет болот. Бирок канча окуса милдет болот. Канча өлчөмдө окуса анан милдет болот. Десе, бул маселе тууралуу кайра алымдарыбыздын ортосунда кайчы пикир бар. Кээ бир алымдарыбыз айтат, көппү, азбы айырмасы жок. Көп окуйбу, аз окуйбу айырмасы жок. Саждай саху эмне болот? Милдет мойнуга болот дейт. Мисалга бамдат намазында айталы алхамдулиллах. Алхамду деп койдуңуз да. Же алхамдулиллах дедиңиз. Бир аят боло элек. Купия окуп койдуңуз ушинтип. Анан эсиңизге келди, кайра неме кыласыз? Жария окуп кетесиз да. Анан акырда сажда саху кыласыз дейт. Бирок кээ бир алымдарыбыздын көз карашы боюнча намаз дурус боло турган эмне? Өлчөмчө окуш керек. Намаз дурус боло турган өлчөм. Бул эмнеде? Бир аят окуу. Эгерде жария окула турган намазды имам бир аятты купия окуса, же купия окула турганда бир аятты жария окуй турган болсо, саждай саху мойнуга эмне болот экен? Милдет болот. Хидаянын жазуучусу Аллах Таала ал кишини мээримине бөлөсүн, ушул пикирди колдогон. Мына ушул себептен биз да эле ушул пикир менен амал кылып келип жатабыз азыр учурда. Андан кийин качан милдет болот десе, важипти таштаганда, важипти аткарбай койгондо милдет болот. Мисалга намаздын негизги важиптеринен бирини эмне кылат? Таштап коет. Мисалга Фатиханы окубай койду, же зам сүрө кылбай койду, же башка бир важипти аткарбай койду. Ошондо дагы эмне болуп кетет экен? Саждай саху мойнуга милдет болот. Муну үчүн ушул важиптерди бардыгын адам жатка билиш керек. Ар бир намаз окуган адам, ар бир, эсиңиздерге алыңыздар, ар бир намаз окуган адамдын мойнуга милдет, намаздын ичиндеги фарз, важип, сүннөт, мустахаптарды билиш керек. Эмне үчүн? Биздин ибадатыбыз ал бизге фарзи айын болот. Ар бир адамга бул нерсе фарзи айын. Эгерде биз аз намаздын ичиндеги фарздарды билбесек, важиптерди билбесек, сүннөттөрдү билбесек, кайсыл жерде, кайсыл учурда саждай саху болот, же бузулат, же эмне болгондугун билбейбиз да. Мына ошон үчүн намаз илимини бизге мойнубузга үйрөнүү милдет. Намаздын илимини үйрөнүшүбүз керек, сөзсүз түрдө. Андан кийин китептин жазуучусу байкасаңыздар эмне деди? Сахиян, ушул амалдарды адашкан абалда, жаңылган абалда аткарбай койсо деди. Жаңылган абалда, атайын кылган эмес. Жаңылган абалда болсо саждай саху милдет болот деди. Андыктан эгерде атайын ушундай иштерди кылса, атайын важипти таштады, атайын таштай турган болсо, анда намазды кайра башынан окуу мойнуга милдет болот. Бул адашкан абалда эгерде таштап койгон болсо, ошондо эмне болот эле?
Sajda sahv bolot edi. Sajda sahv menен жаңылуу саждасы менен толукталат эле. Бирок атайын таштадыңызбы? Эми намазды кайра башынан окушуңуз керек болот. Эми китепте келбеген дагы бир мереке мисал келтире кетели. Мисалга, эгерде Фатихадан кийин намазда Фатихадан кийин бир адам ташаххудду окуп койду. Азаңыз алхамдулиллахи раббина валаддалин деди. Андан кийин эмнени баштады? Озуна аттахият кирип кетип, аттахияту лиллахи ва салават деп кетти. Бул кишинин мойнуга эмне? Жаңылуу саждасы милдет болот. Себеби Куран окуй турган орунда эгерде сана окуй турган болсо, аны эмне болот? Жаңылуу саждасы милдет болуп калат. Же болсо эгерде каадага отурду. Каадада эмне кылыш керек эле бул киши? Ташаххуд окуш керек эле. Ташаххудду окубай Куран окуду. Каадага отурганда эле кул хуаллаху ахад аллаху самад деп баштап ийди. Бул кишиге дагы саждай саху милдет болот. Бирок Куран окугандан, эгерде ташаххуд окугандан мурун болсо, кийин болсо милдет болбойт. Эгерде рүкүдө мисалга, рүкүдө биз эмне айтышыбыз керек? Тасбих айтышыбыз керек. Субхана раббиял азим деп айтышыбыз керек. Анын ордуга Куран окуса, Ихлас сүрөсүн окуду же башка нерсени окуду. Көрдүңүзбү? Ушунда эгер канчалык Куран намаздын ичиндеги бир амал болсо дагы, бирок рүкү бул Аллах Тааланы даңазалоо, Аллах Таалага сана айтуудун орду болгондон саждай саху меренеге милдет болот. Кош. Ва яурул куллу ила таркил важиби. Жокоруда аталгандардын бардыгы важипти таштоого кайтат. Тактап айтканда, ошол жогоруда айтып өткөн баягы таахир рукун дедик, тақдим рукун дедик. Ушулардын бардыгы эмне экен? Важипти таштоо болуп эсептелет. Биз мурунку сабактарда өткөнбүз, вариаяту тартиб деп. Намаздын важиптеринин бири намаздын ичиндеги фарздардын ортосундагы иретти, тартипти сактоо деген элек. Мына азыр байкасак, ушул сүйлөмдө эмне болгон? Ушул важипти биз ордудан эмне важипти таштаган болуп эсептелебиз. Ошон үчүн саждай саху мойнубузга эмне болуп жатат? Милдет болуп жатат. Вала яжибу бисахвил муътамми бал бисахви имамихи. Жаңылуу саждасы имамга уюган кишинин жаңылуусу менен милдет болбойт. Тескерисинче имамдын жаңылуусу менен милдет болот, эгерде имам сажда кылса. Бул сүйлөмдө китептин ээси эмне кылган? Эки маселени баяндаган. Биринчи маселе, эгерде имамга уюган киши жаңылды, отура турган жерде туруп кетти, тура турган жерде отуруп алды деп коелу. Жаңылса, имам салам берүүдөн мурун да, имам салам бергенден кийин да саждай саху кылуу ал кишинин мойнуга эмне болбойт? Милдет болбойт. Анткени эгерде саламдан мурун, имам салам берүүдөн мурун сажда кылса, имамга каршылык кылган болот. Ал эми эгерде саламдан кийин кылайын десе, кыла албайт. Неге? Имамдын салам берүүсү менен бул киши дагы намаздан эмне болот? Чыккан болот. Ошон үчүн кыла албайт бул киши. Экинчи маселе эмне? Эгер имам жаңылса, бал бисахви имамихи сажада деди. Эгерде имам жаңылса, анда уюган кишиге мына ошол имам менен чогуу саждай саху кылуу милдет болот. Бул жерде имам жаңылган кезде жанагы уюганбы, же андан мурун уюганбы айырмасы жок. Имам качан жаңылган болсо дагы сиз имамга уюдуңузбу, жаңылган кезде сиз ал жаңылуусуна катыштыңызбы, катышпадыңызбы, чогуу эмне кыласыз? Сажда кыласыз. Бирок караңыздар, бирок эгерде имам сажда кылса, сажда кыл, ал эми эгер имам сажда кылбаса, жаңылуу саждасын биз да эле кыла албайбыз. Ошон үчүн китептерде айтат, эгерде имам себепсиз сажда кылбай койсо, намазды кайра башынан окуу мойнуга милдет болот. Имамга сажда саху милдет болду, себепсиз, жанагы айтканыбыздай эртең менен болду го, күн чыгып кетпеди, намазда намазын окуп жатканда, же асырда окуп атканда күн батып кетпеди. Ошондой себеп жок болуп туруп, эгер саждай сахуду кылбай турган болсо, анда ал киши намазды кайра баштан окуш керек болот. Себеби важипти таштоо менен намазды кайра башынан окуу важип болот. Вал масбуqu yasjudu ma'a imamihi summa yaqdi. Масбук имам менен чогуу сажда кылып, анан калган рекеттерин окуйт. Масбук деп мурунку сабактарда да айтканбыз. Намаздын башкы тарабына жетишпей калган кишини масбук деп коет. Мисалы, биринчи рекетке жетпеди, же экинчиге жетпеди, же 3 рекетке жетпеди, же 4 рекетке жетпеди кысасы. Имам салам бергиче бул кишиге уюган да.
Mına ошол кишини масбук деп коет. Бул киши эмне кылат экен? Имам менен чогуу сажда кылат, сажда сахуда кылат. Анан калган рекеттерини окугалы турат дейт. Эми бул жерде дагы бир канча маселе бар. Биринчи маселе, масбук имам менен чогуу сажда кылат деп айтты. Байкагансыңыздар, ал масбуку ясжуду ма имамихи деди. Андыктан эгер чогуу сажда кылбаса, өзүнүн намазын калган рекеттерини окуган кезде намаздын акырында сажда кылат. Имам менен чогуу кылбадыбы? Эми акырында өзү калган рекеттерин окуп бүткөндөн кийин ошол имам менен чогуу кылбаган сажданы бул киши кылыш керек болот. Бул бир. Экинчи маселе. Байкасаңыздар, ясжуду ма имамихи деди, кайра эле. Сажда гана кылат деп айтып жатат. Ал эми имам менен чогуу салам айтпайт. Имам саждадан мурун эмне кылат? Ташаххудду окуп ассаламу алейкум ва рахматуллах деп айтат. Бирок жанагы кечигип келген адам имам менен чогуу ассаламу алейкум ва рахматуллах айтпайт, түз турат. Бирок сажда кылса, чогуу сажда кылат. Мына ушуну айтып атат. Вал масбуку ясжуду ма имамихи, сажданы кылат, бирок саламды айтпайт имам менен чогуу. Эгерде билип туруп мен салам бербешим керек деп ошого карабастан салам берсе, намазы бузулуп калат. Себеби биз намазды бузуучу амалдарды айттык эле, вассаламу амдан. Намаздын бүтөлөк экендигин билип туруп ассалам деген сөздү айта турган болсо, намазы бузулат деп ошол эрежеге кирет бул. Үчүнчү маселе. Эгерде имам салам бергенден кийин, имам салам айтты, ассаламу алейкум ва рахматуллах дегенде, масбук ордунан турду. Масбук ордунан турганда имам сажда саху милдет болгонун эсине келди. Да, саждага жыгылды дароо. Масбук дагы имамды ээрчип, кайра эмне кылат? Саждага жыгылат имам менен чогуу, эгерде турган рекети үчүн сажда кыла элек болсо. Турдуңуз, сажда кыла элексиз. Имам саждага жыгылдыбы, чогуу эмне кыласыз? Саждага жыгыласыз. Эгерде масбук турган рекетине сажда кылгандан кийин имам сажда саху эсине келип сажда кыла турган болсо, анда ээрчибейт. Эгер ээрчисе, намазы бузулуп калат. Бул эми бир рекетке сажда кылды, улантып кете берет, акырында анан сажда саху кылып коет да. Төртүнчү маселе, масбук калган рекеттерин окугалы турган кезде эгерде жаңылса, мойнуга эмне милдет болот? Сажда саху милдет болот. Сиз мисалга бир рекеттен кечиккендиңиз, же эки рекеттен кечигип калдыңыз эле. Ордуңуздан туруп, жана жокорудагыдай бир жаңылыштык сизден табылды. Жокор бир важипти таштап койдуңуз, же важипти өзгөртүп койдуңуз бар го. Ошондо сиздин мойнуңузга эмне болот экен? Сажда саху милдет болот дейт. Эми бул жерде дагы бир кошумча кылып турган нерсе, лахик деген кишини аталып айкалат да китептерде. Лахик дегени бул намаздын башкы тарабынан жетишип, бирок ортодо кандайдыр бир себептерден улам бир рекет же эки рекети калып кеткен намаз окуучуну айтат. Ошону лахик деп коет. Мисалга намаздын башынан келип уюду, бирок ортодо эмне болду? Жел чыгып, дараты сынып, анан сүйдөшпөй, унчукпай барып, дарат алып келди, кайра намазын эмне кылды? Жаңыдан окубай, улантып кетти. Мына ошол кишини лахик деп аталат. Эми бул киши эмне кылат? Имамдын жаңылуусу менен лахикке да жаңылуу сажда милдет болот. Бирок имам менен чогуу сажда кылбайт бул киши. Масбук имам менен чогуу сажда кылат эле, лахик кылбайт. Эмне кылат энди? Кылбай турган болсо, калган рекеттерин толуктагалы турган кезде анан сажда саху кылат бул киши. Эгерде имам менен чогуу кылса, намазынын акырында кайра сажда кылыш керек болуп калат. Билбей калып имам менен чогуу кылып алдыбы? Намазы бузулбайт. Бирок кайра эмне кылыш керек болот? Кайра сажда кылыш керек болот. Ал эми эгерде лахик имамга жаңылуу саждасы милдет болгон эмес, лахик өзү турган кезде калган рекеттерин окуп жатканда адашып кете турган болсо, ага сажда саху эмне болбойт? Милдет болбойт. Буга кыскасы имамдын жаңылуусу менен мунун мойнуга сажда милдет болот, өзүнүн жаңылуусу менен милдет болбойт. Масбук кандай эле? Имамдын жаңылуусу менен да милдет болот, өзүнүн жаңылуусу менен дагы милдет болот. Экөөнүн айырмасы ушул жерде. Ва иннам якуд аввалан ва хува илейхи акрабу каада ва ла сахва алейхи. Эгерде биринчи каадага олтурбай, туруп кетсе, отурууга жакын болсо дароо отурат дейт да, сажда саху милдет болбойт дейт. 3 рекеттик жана 4 рекеттик намаздарда билебиз, 2 рекеттен кийин отуруп ташаххуд окуш керек. Мына ушул жерде бир адам унутуп коюп ордунан турду.
Ordunan turdu. Emne kılat? Kançalık dengeyde ordunan tursa sajday sahvu millet boladı. Emne kılış gerek? Alımlarımızda bu turalı iki köz karaşı var. Kebir alımlarının köz karaşı boyunca tizeleri cerden üzülelek bolsa kayra daro oturat deydi. Ağa sajday sahvu millet bolboydu deydi. Kebir alımlarımız ayta yok. Ildıyıkı jarımı. Belden ıldığı mesela tizeler tüz bololek bolsa bul oturuğa jakın bolup eseptedet da daro oturat bul kişiге sajday sahvu emne bolboydu, millet bolboydu deydi. Al emege de tizeleri tüz bolgon bolsa anda bul kişi turuğa jakın bolot. Da kayra oturbaydı. Hem turup ketet de akırında sajday sahvudu atkarat deydi. Wa illa qama wa sajada li sahwi. Emi qarаңыздар. Al emi eger de turuğa jakın bolsa anda turat da akırında emne kılat dedik? Sajday sahvu kılat dedik jana jokoruda. Eger de turuğa jakın boldu. Misalga tizeleri tüz bolgondan keyin bul kişi oturup aldı kayra. Oturdu. Emne bolat namazı? Dese bol jönünde alımlarımız iki pikir aytkan. Fathu Babil İnaya'da namaz buzulad bul tuğra dep kelgen. Biroq İbn Humam rahmatullahi aleyhi namazın buzulbagandыгын aytkan. Biroq etiyat kayra emne kılbaşыбыз керек eкен, tizeleri üstüz bolgondan kaytbaşыбыз керек. Eger kayta turgan bolsok, etiyattan biz kayra baştan namazыбызды okuşubuz керек bolup kalat. Wa in lam yaqud akhiran qa'ada ma lam yasjud wa sajada lis-sahwi wa in sajada tahawwala farduhu naflan wa damma sadisatan insha'a. Eger de akırkı qadaga oturbay turup ketse, turgan reketine sajda kılalek bolsa oturat. Jana sajday sahvu kılat deydi. Al emi eger de turgan reketine sajda kılgan bolsa, anın okugan namazı nafıl namazga aylanıp, eger kalasa 6-cı reketти koşup 6 reket nafıl kılat da farzdı kayra başından emne kılat okuydu. Bu jerde dagı biraz toktolup kete turgan nerse var. Birinci mesele akırkı qadanı taşlaganda birinci qadanı taşlaganda emne dedi? Oturuğa jakın mı, turuğa jakın mı? Oturuğa jakın bolsa oturat sajday sahvu millet bolboydu dedi. Turuğa jakın bolsa turup ketet sajday sahvu millet bolot dedi. Bu jerde kanday emi? Dese, bunda oturuğa jakın mı, turuğa jakın mı ayırması yok. Sajday sahvu moynuğa emne bolot eken? Millet bolot. Tizeler jerden üzüldü, boldu. Bu jerde sajday sahvu millet bolot dep kitaplarda kelgen. İkinci mesele qadanı toluk taştayıbı, bir bölügün taştayıbı ayırması yok. Qadaga biraz oturup taşlap koydu, kalganını atkarıbadı da. Sajday sahvu emne bolup kalat eken? Millet bolot. Üçüncüsü, eger de turgan reketini sajda kılsa dep aytты. Qarasаңыз, turgan reketini sajda kılsa namazı nafılga aylanat. Bu meselede talaş var. İmam Muhammad'ın pikiri boyunca sajdadan başlı kötörüğü menen nafılga aylanıp kalat. İmam Abu Yusuf'un pikiri boyunca başlı koyor menen avtomatik namazı emne aylanıp kalat, nafılga aylanat deydi. Fatva İmam Muhammad'ın sözüne berilgen. Emne ayırması var. Qarasаңыз, бұл jedemde qarasаңыз sırttan eşteki ayırma da bilinbeydi. Bari bir sajda kıldı, çekesini sajdaga koydu. Emne İmam Muhammed aytadi, başını kötörse anan namazı nafılga aylanat. İmam Abu Yusuf aytadi, başını koyor menen büttü namazı nafılga aylanat deydi. Bul ekönün sözünün jıyıntığı tömönkü meselede bilinet. Eger de qarаңыз, ушундай adam akırkı qadaga oturubay 5-ci reketke turdu deyli, 4 reketlik namaza. Başını sajdaga koydu. Sajdadan kötörüğüden murun daratı sındı. Anan darat aluu niyetiminin başını sajdadan kötördü. İmam Muhammad'ın köz karaşı boyunca bunun namazı buzulgan emes, bul kedet namazını ulantsa bolot. Emi tuğra ulantıp kedet. Tuğra ulantad uje. Sajda kılalek bolup eseptedet da, emne kılat da oturup alat da taşahhuttu okup sajday sahvu kılıp namazını bitirip koyot. Ali İmam Abu Yusuf'un fikri boyunca bu başlı koyor menen namazı emnege aylangan, nafılga aylangan, şonun için buzulup kalat. 6-cı qarasаңыз emne dedi? Wa damma sadisatan insha'a. Buna qalasa 6-cı reketli koşot dedi. Aşul 6-cı reketli koşu bul mustahab. 6-cı reketli koşup koyu emneken mustahab, yaxşı amal. Bağımdat bolsa 4-cü reketli koşup koyu, şam, peşin, asır kuptandar olsa 6-cı reketli koşup koyu emne bolat? Mustahab bolat. Bul yaxşı bolat. Jana ayta turgan mesele bul misalda sajday sahvu emne kılınbaydı. 6-cı reketli koşot, oşo oydan namazды bitirip, biroq sajday sahvu kılbaydı.
وَإِنْ قَادَ الْأَخِيرَةَ ثُمَّ قَامَ سَاهِيًا عَادَ مَا لَمْ يَسْجُدْ وَسَلَّمَ. Егерде ақырқы қадаға отырып, андан кейін адашқан абалда тұрса, 5-ші рекетке сажда қылалек болса, отырып салам айтады дейді. Қараңыз. Эмне қылады? Bir adam ақырқы қадаға отырды. 2 рекеттік намаз болса 2 рекеттен кейін отырды. 3 рекеттік болса 3 рекеттен кейін отырды. 4 рекеттік болса 4 рекеттен кейін отырып, андан кейінгі рекетке тұрып кетті. Бұл эмне қылады кенеме? Егерде ошол тұрған рекетіне сажда қылалек болса, дароо отырады. Да васаллама салам береді дейді. Көп адам мына ушул жерде жаңылып түшүнүп алат да. Салам берет дегенде салам берип намаздан чыгат деп ойлоп калат. Жок, мунун мааниси ал ташахудду окуганда отурду, кайра ташахуд окубай эле оң жагынан салам берип, анан саждага жыгылат деген мааниде. Саждай саху кылат деген сөз бул. Саждай саху кылат да, андан кийин кайра ташахуддарды окуп, эмне кылат, анан намаздан чыгат. Wa in sajada tamma farduhu wa damma sadisatan wa sajada lis-sahwi. Ал эми эгерде турган рекетине сажда кылса, мисалга бамдат намазында 3-чү рекетке турганда 3-чү рекетке салам сажда кылды, шам намазында 4кө, коптан намазында 5-чи рекетке туруп алып сажда кылган болсо, анда окуган фарз намазы толук болот. Себеби бул акыркы кадага отурган, жана 1 рекет не кылат, 6-чы рекетти кошот да, акырында саждай саху менен эмне кылат, бүтүрөт таксыларын. Бирок бул жерде 1 рекетти кошуунун өкүмү жөнүндө 2 пикир бар. Мурункусунда эмне дедик? Кошуп коюу мустахаб. Кошубой бүтүрүп койсо деле боло берет дедик. Бул жерде 2 пикир бар. Кээ бир алымдарыбыз мустахаб десе, кээ бир алымдарыбыз ошол рекетти кошуу важип дейт. Ал эми ушул моментте имам туруп кетти дейли. Имам ушул жерде жамаатта боло турган болсо ушул окуя. Айдар аке имам болчу, Айдар аба. 5-чи рекетке туруп кетти. Биз отурганбыз. Кадага отуруп, анан 5-чи рекетке туруп кетти. Аллаху акбар десек да отурбай жатат. Эмне кылабыз эми муну? Биз жамаат эмне кылабыз? Күтөбүз. Эгер Айдар аке кайра отуруп салам берсе, чогуу салам беребиз. Эгерде салам бербей 5-чи рекетке сажда кылса, биз өзүбүзчө салам берип намаздан чыгып кете беребиз. Бул жерде ээрчибейбиз Айдар акени. Эреже шундай. Намаздын ичинде ээрчий турган жерлер бар, ээрчибей турган жерлер бар. Ээрчий турган жерде ээрчиш керек, ээрчибей турган жерде ээрчибеш керек да. Кош. Вар-ракаатани нафлун ла танубани ан суннати зухри. Мына ошол кошумча окулуп калган 2 рекет, пешинде жаңылган болсок 6 рекет окудук да. Ошол 2 рекет бул нафл намазы болуп эсептелип, пешинин сүннөтүнүн ордуна не болбойт, өтпөйт дейт. Бул маселеде да талаш бар. Эми Мухаммадтын көз карашы боюнча сүннөтүнүн ордуна өтөт деген пикир бар. Башка алымдарыбыз эмне дейт? Өтпөйт дейт. Ошол туурасы өтпөгөндүгү болуп эсептелет. وَمَنْ اِقْتَدَ بِهِ فِيهِمَا صَلَّاهُمَا وَاِنْ أَفْسَدَ قَضَاهُمَا. Kim bul 2 rekette imamga uyursa alарды окуйт, эгерде бузса казасын окуйт дейт. Bir adam keldi, ошол именно 5-чи рекетке уюп калды. Аны эмне кылыш керек экен? Окуш керек. Эгерде бузуп койсо, казасын окуп бериш керек болот. Бул маселеде талаш бар. Шайхайнын пикири боюнча, Абу Ханифа менен Имам Абу Юсуфтун боюнча, уюрса 2 рекет окуйт. Уюдуңузбу, сизге 2 рекет эле милдет болот. Имам Мухаммадтын пикири боюнча, сиз уюдуңузбу 6 рекет мойнуңузга милдет болот дейт. Китептерди алып карасаңыздар, мына ошол Имам Мухаммадтын пикирини туура деген жер бар. Раддул Махтарда валлаху алам, Раддул Махтарда келет, ушул Имам Мухаммадтын пикири туура дейт. Сен имамга уюдуңбу? 5-чи же 6-чы рекетте 6 рекет намаз окуу сиздин мойнуңузга милдет болот дейт. Бирок эгерде бузса канча рекет милдет болот? Бул жерде дагы талаш бар. Кокус бузуп койду да. Канча рекет милдет болот десе талаш бар. Абу Ханифа менен Абу Юсуфтун көз карашы боюнча 2 рекет гана казасын окуп коет дейт. Имам Мухаммадтын көз карашы боюнча 6 рекет каза окуйт дейт. Бул жерде эми ошол Шайхайнын пикири менен эмне кылабыз? Амал кылабыз. Wa in sajada lis-sahwi fi-n-nafli la yabni wa in bana sahha. Эгерде нафл намазда саждай саху кылса, намазын эмне кылбайт? Улантпайт дейт. Эгерде улантса дагы дурус болот дейт. Биз жокоруда нафл темасында өттүк. Нафл намазынын ар бир 2 рекети өзүнчө намаз деп. Мына ошондой бир адам 2 рекет нафл намаз окуп жаңылды. Жаңылгандан кийин саждай саху кылды. Да анан не дейт? Кой дагы ушуга 2 рекет кошуп коеюнчу деди.
Мына ушундай кошуп койгондугу макруh tahrimi болот. Бирок ошого карабастан, эгерде дагы туруп 2 рекет кошуп кое турган болсо, 4 рекет нафыл болот, бирок намаздын акырында эмне кылат экен? Кайра саждай сахуду кайра башынан кылат. Себеби саждай сахудун орду бул намаздын акыры болуп эсептелет. Wa in sallama man alayhi sahwu fa huwa fi salati in sajada wa illa la. Эгерде жаңылуу саждасы милдет болгон адам намаздан чыгуу максатында салам берсе, кайра сажда кылса, ал намаздын ичинде болуп эсептелет. Кайра сажда кылбаса, эсине келип, ал намаздан сырткары болуп эсептелет дейт. Бул маселеде Абу Ханифа Шайхайн менен Имам Мухаммадтын ортосунда кайчы пикир бар. Абу Ханифа мен Абу Юсуф раматулла алейхилер айтышат. Бул киши дейт намаздан мауқуф чыгат. Саждай саху милдет болгон адам намаздын акырында унутуп койду, ассаламу алейкум ва рахматуллах, ассаламу алейкум ва рахматуллах деп айтып алды. Намаздан толук чыкпайт. Бул эмне болот? Андан кийинки кыймыл аракетине жараша көз каранды болот. Эгерде кайра саждага жыгылса, эмне болду? Намаздын ичинде болуп эсептелет, намазды улантып кете бергендей болот. Бирок Имам Мухаммадтын көз карашы боюнча чыгарбайт. Саждай саху мойнуга милдет болгонбу, ал салам берип, ал намаздан чыкпайт деген түшүнүгү бар. Эми бул талаштын жыйынтыгы төмөнкү маселеде билинет да. Мисалга, салам бергенден кийин ассаламу алейкум ва рахматуллах деди. Ассаламу алейкум ва рахматуллах деди. Бул саждай саху милдет болгон. Азыр эмне дедик? Имам Абу Ханифа мен Имам Абу Юсуфтун пикири боюнча убактынча, кийин эмне кылат ошого жараша болот дедик. Имам Мухаммад айтты, такыр эле чыкпайт деди. Эмне болот десе, ушул бир киши келип ошол моментте уюду. Сиз салам бергенден кийин, бир салам бергенден кийин келип Аллаху акбар деп сизге уюду. Эми карайбыз, Абу Ханифа менен Абу Юсуфтун пикири боюнча эгер кайра саждага жыгылса, жанагы кишинин уюгандыгы дурус болот. Ал эми эгер саждага жыгылбаса, дурус болбой калат. Имам Мухаммадтын көз карашы боюнча саждага жыгылабы, жыгылбайбы, ал кишинин уюгандыгы дурус болот дейт. Эми ушул моментте эгерде каткырып күлсө, салам берип, сажда саху милдет болгон адам эки жагына салам берип каткырып күлүп да, сажда саху милдет болгон. Абу Ханифа мен Абу Юсуфтун пикири боюнча дараты бузулбайт. Себеби салам бергенде бул же чыкты намаздан. Андан кийинки амалы бул намазга каршы амал действие жасады. Чыкпай. Имам Мухаммадтын көз карашы боюнча бул намаздын ичинде болгондуктан дараты бузулуп калат дейт. Эми эгерде ушул моментте мусафир киши болсочу ошол намазды окуп аткан адам, салам бергенден кийин эгерде мен 15 күн турам деген ниетке келип калса, Абу Ханифа менен Абу Юсуфтун көз карашы боюнча намазы 4 рекетке айланбайт. Ошол намазды 2 рекет бүтүрөт, андан кийинки намаздардан аны 4 рекетте окуйт. Бирок Имам Мухаммадтын көз карашы боюнча ошол окуп аткан намазы 4 рекетке айланат. Фатва кимге берилген? Абу Ханифа менен Абу Юсуфтун сөзүнө берилген. وَمَنْ شَكَّ أَوَّلَ مَرَّةٍ أَنَّهُ كَمْ صَلَّى اسْتَأْنَفَ. Demek kimde birinci jolu kança reket okuganmın dep eki ancı olsa namazın kayra başından okuyut deydi. Bu söylemde bir kança masaleni bayanda zarıl. Birinci mesele eğer namazın ortasında şeklendi diye aytdı. Fissala namazın ortasında şeklense dedi. Andıktan eğer de namazdan keyin de namazdı akırkı kadaga oturgandan keyin şeklense al eski alınbaydı. Bu bir. İkinci mesele birinci yolu şekleniğini kantip düşünüyoruz. Emne değil. Birinci yolu degeni emne. Belki birinci yolu ikinci oldu degeni emne manisi var ise bul turalı 3 fikir kelet. Bir alımları aytat ömründe birinci yolu şontip ekileni vatat deydi namaz okuganlığı veri. Namaz okugalı veri birinci yolu şonda olup vatat da men 2 reket okuganım mı 4 reket okuganım dep şekleni vatat deydi. Bir alımlarının köz karşı boyunca adatta adaşmayt deydi. Adatta adaşmayt ile kokustan şunday ne olup kaldı? Adaşıp kaldı deydi. Bu Şamsıl Ayyimma Saraksilerinin fikirleri olur. Bu fikirde uşul Badayi Sanayinin yazıcısı İmam Kasani rahmetullahi aleyhi tandaganda. Üçüncü fikir oşul oku atkan namazında birinci yol oşonda bolsa deydi. Bu fikirdi Fakhrul İslam rahmetullahi aleyhi emek kılgan tandagan. Kıskası namazın içinde oku atkan kezinizde siz men 2 reket okudum bu 3 reket okudum de oşol okuya sizdin ömrünüzde birinci rivayet boyunca je olsam adatta adaşmayt edeniz, ikinci fikir boyunca je üçüncü fikir boyunca oşol okugan namazınızda birinci yol oşontup atkan bolsoңуз, anda emne kılat ekensiz? İsta'nafa namazdı kayra başından okuysunuz.
Wa in kasura akhadha bi ghalibi dhanni. Eger emi köp bolsa mınday okuya sizin yaşoğunuzda. Ulan ele siz adaşa veresiz. Kayda okuyu vergen sizge emne bolot? Kıyın bolot. Mına oşonday bolsa anda oyunuzdun köpçülük bölügünü alasız. Misalga 2 menen 3-4 ekancı olup atsanız sizin oyunuzdun köpçülük bölügü kaysıl tarafını tandasa oşol tarafını alıp durup namazınızı ulanta veresiz. Wa in lam yaglib fa bil aqalli. Eger de bir tarafka oyu toktol bolsa, oyunuz toktol boldu. Hiç jagını tanday albay jatat da oyunuz. Anda emne kılasız? Azını alasız. 2 menen 3 degende emne kılasız? 2'ni alasız da namazınızı ikinci reket ekende ulantıp keteveresiz namazınızda. Birok emne kılasız? Wa yaqudu haythu tawahhamahu ahira salatihi. Namazının kaysıl jeri bul namazını janağı vacip otura turgan jeri var, je farz otura turgan jeri var deseniz oşol jerde emne kılatkensiz oturasız. Misalga 2 menen 3'te alganыңızda 2'ni tandanыңızda 2'den keyin oturasız. Sebebi her bir 2 reketten keyin oturup emne vacip. 3'ten keyin dagın oturasız. Emnege? Sebebi bu 3'ünüz emne olup kalışı mümkün. 4. 4'ten keyin oturup emne farz. Ondan kayra 4. rekette okanın kayra oturasız da sajda-i sahv menen namazınızda emne kılasız, bitiresiz. Kıskası şu sajda-i sahvdın kıskaça ereceleri mına uşular. Kuday Taalam bardığızga tuğra түшүнүк берсин. Assalamu alaikum ve rahmatullahi ve barakatuh.